Assalamu alaikum урматтуу достор. Араб тилин канча вакытта үйрөнсө болот? Акыркы вакыттарда эң көп жооп турган суроо ушул болду. Бүгүн ушул суроонун алкагында сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Аты жөнүм Олжобай Ташболотов. Араб тилин 5 жылдан бери үйрөтүп келем. Негизи араб тилин канча вакытта үйрөнсө болот? Бул суроого жооп бериш үчүн төмөндөгү маселелерди карап чыгалы. Андан кийин суроонун жообу белгилүү болот. Эң алгач, эгер сиз максатыңыз анык болуп, ага жетүү үчүн так пландарыңыз болсо, күн сайын араб тилин үйрөнүү үчүн атайын вакыт бөлсөңүз, жаңы сөздөрдү жаттап, жаңы сүйлөмдөрдү, тексттерди жаттасаңыз, жана колдонуп жаткан социалдык тармактардын баарын араб тилине байланыштырсаңыз, Instagram болобу, YouTube болобу, Facebook болобу, баарын ошол араб тилине байланыштырганда гана ал эми ылайыктуу мугалим жана курс таап, ага эртерээк жазылып, араб тилин үйрөнүп баштасаңыз, отурсаңыз да, турсаңыз да араб тилин үйрөнүү тууралуу ой жүгүртсөңүз, орточо 5-6 айда үйрөнсөңүз болот. Ал эми университетте окусаңыз, же болбосо курста окусаңыз, берилген программа менен гана чектелип калсаңыз, анда 1-1,5 жыл дегенде гана араб тилин үйрөнө аласыз. Урматтуу достор, ушуну эч качан эстен чыгарбаңыздар. Берилген программа менен гана чектелип калбаш керек. Ал программалар бизге жол көрсөтүүчү гана болуп бере алат. Калганын алып кетүү өзүбүздөн көз каранды. Күн сайын ушул арабча жомок окуңуз, атайын ырларды угуңуз, же жаңылыктарды көрүңүз, атайын бир макалаларды окуңуз, арабча китептерди окуңуз, жеңил кыска нуска тексттерди окуңуз. Деги эле баардык тараптан аракетиңизди көрүңүз. Ошондо гана 5-6 айда арабча кенен, эркин үйрөнө аласыз. Мен айтып жаткан маалыматтар бул жалпы адамдарга тиешелүү эмес, бул коомчулуктун, ушул тил үйрөнүүчүлөрдүн көпчүлүгүнө болжолдуу айтылып жаткан маалыматтар. Урматтуу достор, өз келечегиңиздер үчүн ар дайым сапаттуу билимге, ошондой эле татыктуу билим алууга аракет кылып, өзүңүздөр инвестиция кылып, өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн бүгүнтөн кам көрүңүздөр. Тил үйрөнүү менен биз дүйнө таанымыбыз, көз карашыбыз, мадани дүйнөбүз, ички дүйнөбүз, көз караштарыбыз өсөт. Дагы жаңы бир коомчулук, жаңы бир чөйрө менен таанышабыз. Андыктан урматтуу достор, эч качан кеч эмес, ар дайым тил үйрөнүүгө аракет кылыңыз. Колуңуздан келген баардык мүмкүнчүлүктү ошол нерсеге жумшаңыз. Ошондо гана бизге бир жакшы жыйынтык келет экен. Эмки берүүлөрдөн амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.